Шабидин Жумабаев үйүн жылытуу үчүн отун көмүрүн даярдоодо. Кышкыга деп быйыл 10 тоннага жакын көмүр камдаган. Тамак аш жасоо, үй жылытуу дээрлик меш аркылуу болгондуктан электр энергиясын пайдаланбайт. Отун энергиясы менен эле, отун, көмүр, жыгаач менен эле неме кылабыз. Мын ичиндегинде эрестен дагы балдар келип туруп айтып деп кетет, ушундай Токтогулда суу аз болгон мезгилине болгонуна байланыштуу светти экономичный колдонуңуздар деп. Ошондо 2021 жылы өзү трёхфаскага разрешением бар жаккангачы. Бирок келип өчүрүп кетишкен неме кылып, зымдарын кыркып кеткен. Анан кийин ошондон бери жөн эле кайрадан мына жерди башкадан реконструкция кылып, прямо эле от менен ысый турган кылып үйдө ушу көмүр жагып атабыз. Азыр Жалал Абад облусунда электр энергиясы белгиленген лимиттен ашыкча колдонулууда. Жалал Абад электр тармактары ишканасында декабрь айынын жарымында эле берилген лимиттен 28 миллион киловатт саат ашыкча колдонуу орун алган. Мындан улам энергетиктер алдыда кыйын абал жаралбаш үчүн эл аралап чыгышты. Электр энергияны үнөмдөө максатында түшүндүрүштөрү жүргүзүп, сизге эскертүүлөр берилген. Буга чейин. Ошону бул октябрь айына электр энергияны 1000 киловаттан көбүрөөк жаккан үчүн 25 ампер автомат коюлган. Бүгүнкү күндө тура жакшы үнөмдөп 428 киловаттка түшүптүр. Мындан кийин дагы ушинтип экономдоп, үнөмдү пайдаланыңыз. Ага катар тийиштүү адистер абоненттерден техникалык шарттарды сактоону айтып, келишимде кечки 18:00дөн 21:00гө чейин, эртең менен 8:00дөн 9:00гө чейин электр жабдууларга жана тарамдарга кошумча күч келүүчү сааттарда электр энергиясын жылытуу максатында колдонууну азайтуу керектигин белгилешет. Эми азыркы учурда күндө кечке маал кечки рейд 6-дан 9-га чейин барып элдерге түшүндүрүү аракетин кылып атабыз. Бары эскертип, керек эмес шаймандарды өчүрүп, үнөмдөгүлө деп түшүндүрүп жүрөбүз. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Кечки 6-дан кийин силер киргени мүмкүн эмес дегендер бар. Анан түшүнүп, көрсөтүп, айтып дегендер деле бар. Сууктун түшүшү менен Кыргызстандын ар кайсы аймактарында электр энергиясынын тартыштыгы, өчүрүүлөр тууралуу маалыматтар айтыла баштады. Энергетиктер кыштан чыгуу үчүн энергетикалык ресурстар жетиштүү экенин, алдыда маал-малы менен өчүрүү пландалбаганын, бирок үнөмдөө өтө зарыл болуп турганын эскертишүүдө. Суткалык лимит бизге 328 миң берилген болсо, бүгүнкү күндө 430 миң, 415 миң суточный болуп атат. Суточный лимиттен 100 миңге чейин перебор болуп атабыз. 14 күндө 1,5 миллион перебор болдук. Ошого элдерге эртең мененки саат 6-дан кечки 9-га чейин, кечкиси 18:00дөн 21:00гө чейин үнөмдү пайдаланыңыздарды өтүнөбүз. Ошондой эле техникалык шартта көрсөтүлгөндөй мощностон ашпаганга аракет кылыңыздар. Декабрдын башынан бери суук күчөгөндүктөн электрге болгон керектөө да кескин жогорулады. Маалыматтарга караганда Токтогул ГЭСи учурда саатына 1260 мегаватт электр энергиясын өндүрүп жатат. Быйыл Токтогул суу сактагычына чогулган суунун эң көп көлөмү 13 миллиард 700 миллион метр кубка чейин жеткен. Бул 2021 жылдагыга караганда 1,4 миллиард метр кубка көп. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.